Ay, mana sata kaltırgan bul beregi. Oy, meken üçün çepte turup bereli. Ay, eline tigen keregi. Oy, urpaktar üstün beregi. Саламатсыңар балдар. Кичинекей нерседен рахат ала албаган адам чоң нерсеге кубана албайт. Андыктан колубузда бар нерсени барктап, бактылуулук жолун өзүбүз түзөлү. Мисалы, мен силер менен көрүшкөнүмө бактылуумун. Таңды аман эсен аттырганыма ыраазымын. Карайын балдар, силер айткылачы, эмнеге бактылуусуңар? Бүгүнкү темабыз Эсенгул Ибраевдин «Улут болсом тилим менен улутмун» чыгармасы. Сабагыбыздын максаты Эсенгул Ибраев жөнүндө жана улут болсом тилим менен улутмун ыры менен таанышабыз, элди жерди сүйүүгө, мекенге кызмат кылууга калыптанабыз, кыргыз тилин сактап, анын өнүгүшүнө салым кошуп, аны баалай билүүгө үйрөнөбүз. Чыгарманын автору Эсенгул Ибраев Нарын областына караштуу Чет Нура кыштагында 1933-жылы 16 мартта туулган. 1952 жылы Нарындагы педагогикалык окуу жайын бүтүргөн. 1961 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин аяктаган. Акындын сыйлыктары: Кыргыз ССР Жогорку Советинин грамотасы, ардак грамоталар менен сыйланган. Ошондой эле 1994 жылы Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген наамды алган. Ал эми 2006 жылы Насият деген китебине Кыргыз Республикасынын мамлекеттик токтогул сыйлыгы ыйгарылган балдар. Тил дегенибиз эмне? Адамзаттын эң зор жана түбөлүк табылгаларынын бири тил. Бардык жетишкендиктер тилге жана жазууга байланыштуу. Адам баласынын тарыхында ар бир доордун мурасын сактап, аларды муундан муунга өткөрүп келе жаткан теңдеши жок күч тил болуп саналат. Тил эң эле ыйык. Ал элпектикти, сулуулукту, тактыкты талап кылат. Ага кайдыгер карабаш керек. Тил адамзаттын эң сонун эч нерсе менен алмаштыргыс байлыгы. Биз бул казынаны сактап, андан ары улантуубуз керек. Анда эмесе Эсенгул Ибраевдин «Улут болсом тилим менен улутмун» деген чыгармасына көңүлүңөрдү буралы. Эсенгул Ибраев, тилим менен улутмун. Эй, жарандар! Эрендер, бектер жана берендер, эл баштаган кемеңгер, мейли бакыр, мейли баатыр, мен кыргызмын дегендер. Зоок үчүн келгеним жок бу жерге. Соолум бар, айта турган силерге. Бир ата журт, бир асаба, бир ажу бар бир элде. Анам муну билип ал, кулагыңа сырга кылып илип ал. Ар адамдын ар башкача дини бар, ар башкача дили бар. Бирок билгин бирден гана тили бар. Билгин муну билип ал. Эй, эрендер, эскертерим силерге. Чындап кызмат кылам десе кимелге, сүйсүн тилин сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн тилге перзентине күйгөндөй. Жалгыз ырын ырдай берет кекилик. Кекиликтер койсун мени кечирип. Эне тилин билбей туруп, эне тилге күйбөй туруп, эли журттун сүйөмүндеш чекилик. Ысыгыңа алар күйүп, суугуңа тоңалбайт. Эне тилин түшүнбөгөн, куру кыйкырып күпүлдөгөн эч убакта ата журттун анык уулу боло албайт. Бул чындыкты тилин танган тилазарлар, динин танган диназарлар угушсун. Мейил алардын куйкалары курумшудай курошсун. Ар улуттун улуттугун аныктар, тил деген бул метрикасы улуттун. Анам муну билип ал. Адам түгүл, айбандын да тили бар. Жанада бир кызык кеп, айтканыма далил болор бышык кеп. Ваф, ваф десе күчүктеп, мяу десе түшүнөбүз мышык деп. Койдо мәу
бар уйда, мө бар атүгүл. Тилибизди биз билбесек, кандай болот катүгүн? Суур деле таштай элек аңгушун, а сен кыргыз байкушум, өз тилиңди жерисең, айт жанда, эй, ким болосуң деги сен? Маңкурттарды көрүп туруп, маңкурттукка кыялбайм. Кыргыз десе сыймыктанам, кыргыз десе уялбайм. Кыргыз тилин билбегенди, кыргыз десе ынанбайм. Көңүлүмдө жай таптырбас бушман бар. Бул шумдукту укпаган бар, уккан бар. Өз тилине өзү каршы чыккан бар. Өзөгөртөп, өздөн чыккан душман бар. Кыргыз туруп кыргыз боло албаган кийиз жүрөк киргиздерге таң калам. Эне тили гүлдөп жаткан, эне тилде сүйлөп жаткан. Ой, коңшулардан арданам. Тилибизге кесир кылсак, тирүү туруп жетим кылсак, чоң өкүнүч бар мында. Жууса кетпес күнөө болор соңку келчү урпактардын алдында. Эл ичинде эселек бар, эсер бар, ыймансыз бар, жана ырыс кесер бар. Жакшы билбей эне тилин жарды деп, жанын жеген безер бар, ушундай бир кесел бар. Эй, кыргызым, ким деп айтам? Кыргыз тилин жарды деген балаңды. Жарды эмес кыргыз тили. Так өзүнүн жан дүйнөсү караңгы, дегеле ошол кыргызмын деп, кыргыз үчүн кызмат кылчу адамбы? Жок, 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 калайык. Өздөн чыккан сасыткылар, саткындар дейм аларды. Толубайың сындаган тил, Арыстанбек ырдаган тил, Манас бабаң сүйлөгөн тил, 22 кылым бою кыргызды алга сүйрөгөн тил. Жарды тил бе, калайык. Жеренчебиз сайраган тил, жеңи жок ыр кайраган тил, кара чачың канбаган тил, Жаныбектей аксымдарды жарга такап жайлаган тил, Тагай бийден тараган тил, кара мүртөс канбектерди кадамактай кадаган тил. Эй, жарды тилби калайык? Өнбөс тоону өндүргөн тил, өжөрдү эпке көндүргөн тил, жаш жүрөктү ийиткен тил, таш жүрөктү жибиткен тил. Жарды тилби, эй, калайык? Кылым менен о жалган тил, кыргындардан соог алган тил, Байрон, Бальзак, Шекспирди балтатытып оодарган тил. Эй, жарды тилби калайык? Пушкин, Тютчев, Есенинди, Толстойду, Карамзинди кыргыздарча сүйлөткөн тил, кызгалдактай гүлдөткөн тил. Жарды тилби калайык? Кеп атасын барктаган тил, кесер башты сактаган тил, эрди кундан куткарткан тил, эгешкенди жумшарткан тил, кан төгүүнү токтоткон тил, касташкандар достошкон тил. Эй, жарды тилби калайык? Эй, санап кетем эргип, сан ойлорго жетем эргип, ушул тилди жарды тилдеш, ары жагы кили соолук, бери жагы текеберлик. Тирүүчүлүк сезилбесе, турмуш өлдү деп билем. Түндө жаркып көрүнбөсө, жылдыз өлдү деп билем. Кыргыз тили сүйлөнбөсө, кыргыз өлдү деп билем. Улутуңдун уулу болуп, улайм десең учугун, өзгөлөрдөн калып калбай, өссүн десең тукумум, эне тилге толук бойдон берүү керек окугун. Эй, басмырланып башка тилге, жыйындарда сүйлөнбөсө, аймагында жашаган эл аздап үйрөнбөсө, көчө тилдин деңгээлинен көтөрүлбөйт тилибиз. Тил өспөсө, кантип өсөт дилибиз? Анан муну билиңиз. Токтом токуп салуу менен, буйрук кабыл алуу менен өспөйт тилиң, калың журт.
Kan canımdan kaynap çıkkan zarımduk. Ey, atın kırgız, zatın başka, özün kırgız, sözün başka, dinin kırgız, tilin başka. Bolup kalsın devesen, jıyındarda, kurultayda, çoğuluşta, joluguşta, ajoң baştap, kojoң koştop. Ey, öz tilinde söyleyöysün negesen. Kılım sürgön kırgız tili kızgalдактай гүлдөсүн, жайып тамыр бутактарын жаш арчадай бүрдөсүн. Ишкананы кенен ээлеп, иш кагазда сайрасын, көчөлөрдө эркин басып, көрнөктөрдө жайнасын, бакчалардан байыр алып, окуу жайда окулсун, тоолуктардын өз тилинде токтомдору токулсун. Телеграф, телефондор, сүйлөп турсун кыргызча, ата журттун эне тили аралашсын турмушка. Желбиреген желегиндей, жетсин колу жылдызга, бул чындыкты өз да, жат да угушсун. Эне тилим, энем, элим, уюткум. Тунук болсом, тилим менен тунукмун. Улук болсом, тилим менен улукмун. Улут болсом, тилим менен улутмун. Анткени тил ар улуттун улуттугун аныктар. Паспорту да, мандаты да, метрикасы улуттун. Мына ырды да уктук. Не бир сонун саптар. Ошон менен бирге эле ачуу чындык айтылып атат. Биздин кыргыз тилибиз байыркы тил. Ошондуктан элдин байыркы замандан берки тажрыйба, билим, тарыхы, акыл казынасы топтолгон чыгармалар да эне тилдин күчү менен бизге жетип, рухий дүйнөбүздү байытып келет. Кыргыз тили бүтүндөй элибиздин байлыгы. Кыргыз тилинин бүгүнкү абалы, анын негизги көйгөйү эмнеде? Бул суроого коюлганда эле акыркы замандагы кыргыз тилине болгон муктаждыктын жоктугу дейбиз. Ооба балдар, муктаждыктын таптакыр жоктугу. Тил билмек ырыскы, көп тил билмек берекелүү ырыскы демекчи, башка тилдерди өздөштүрүүнү четке какпайбыз. Бирок ар бирибиз үчүн эне тилибиз бийик даражага коюп, өзгөчө терең билишибиздин зарылчылыгы ыйык милдет. Демек, ырда автор күйүп пышкандай, азыркы учурда тилибиз жетишээрлик деңгээлде бааланбай келет. Анда эмесе экрандагы видеого көңүл буралы. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов кылымдан кылым өтүп, кыргыз эли жер үстүндө жашап турса, кыргыз тили жашайт деп абдан туура тамай айткан экен. LFM'дин токундарында мыкты музыка, албетте, кыргыз тилинде жаңырып, 24 саат бою LFM'дин эфирине орун алмакчы. Кутман күнүңүздөр менен жагымдуу музыка, жагымдуу ырлар жалпыңыздарга гүлдесте. Байке, Тыныстановага барабы? Андай көчө жок. Эмнеге барбайт? Бул жакта Тыныстановага барат деп жазылып турат го. Сен мага кыргызча сүйлөп жатпайсың Томас. Кыргызчасы Тыныстанов болот. Байке, силер үч остановка кайсыл жерден болот? Кийинки аялдыма Москва көчөсүнө кайрылганда болот. Братан, Баканбайдан токтоп койчу. Баканбай эмес, Бөкөнбаев. Кыргызча туура сүйлөп алчу. Жомарт Бөкөнбаев, кыргыз эле жазуучусу. Мамлекеттик тил жалпы улуттук кенч. Кыргыз тилин ата бабам сүйгөн. Мына балдар, видеону да көрдүк, ырды да окудук. Тилибиз чын эле кыйын абалда экен. Андыктан тилибиздин көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылалы. Алдыңарда класстер турат. Биздин көйгөйүбүз кыргыз тили. Кыргыз тили эмне үчүн өнүкпөй жатат? Эл орусча сүйлөйт. Андан ары кетсек, эмне үчүн орусча сүйлөйт? Балким тилдин тагдырына кайдыгер карайбыз. Экинчи, жарнамалар орусча. Эмне үчүн? Себеби калктын көбү орусча сүйлөгөндүктөн кыргызча түшүнүшпөйт. Үчүнчү, дагы тилдин көйгөйлөрү эмне болушу мүмкүн балдар? Чоңдор орусча сүйлөшөт. Мунун себеби элибиз талап кылбайт. Эми класстердин оң жагына карайлы. Жогорудагы көйгөйлөр улана берсе, тилибиз эмне болот балдар? Жыйынтыгында тил жоголот. Андан соң, албетте, мамлекет жоголот. Мамлекет жоголсо эмне болот? Жер жок болот. Барып эл жоголот. Ал эми эл жоголсо, анын тарыхы, санжырасы, каада салты жоголот. Демек, бул кыргыз аты өчөт дегендик балдар. Көрдүңөрбү? Эсенкул Ибраев улут болсом тилим менен улутмун деп бекеринен айтпаган экен да.
Эне тил силердин кан жаныңарга сиңип жүрөгүңөргө жылуулук берген улуу күч. Андыктан аны сактап, даңктап, келечек муунга мурас кылып калтырып кетели. Тилибиздин көйгөйлөрүн чечип алдык. Анда үйгө тапшырма экрандагыдай таблица түзүп алып, жогорудагы көйгөйлөрдү чечип алууга план түзгүлө. Анда планыбызды 3 жылдык деп алалы. Менин WhatsApp номериме тапшырмаларыңарды жөнөткүлө. Күтөм. Келечектин ээлери силерсиңер. Андыктан ар дайым изденүү жолунда болгула. Анда эмесе, саламатта калгыла.